Саналуу күндөрдөн соң Кыргызстанда маанилүү саясий окуя — президенттик шайлоо өтөт. 15 талапкердин ичинен жаш курагы боюнча экинчи орунда Имамидин Ташев турат. Талапкер 1983 Баткендин Кадамжай районунда төрөлгөн. Орто мектепти бүткөндөн кийин Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин каржы жана насия факультетинен жогорку билим алган. Имамидин Ташев 2006-2007 жылдары Европанын Германия, Швейцария, Украина, Туркия мамлекеттеринде эмгектенген. Андан соң Кыргызстанга келип авиагенттик, андан кийин курулуш компаниясын жана кайрымдуулук фондун негиздеген. Өлкөдөгү коммерциялык компаниялардын ичинен мамлекетке эң чоң салык төлөгөндөрдүн бири. Ал акыркы 10 жылдан бери чек ара маселесин чечүүгө ар тараптан колдоо көргөзүп келет. Баткендин Көкташ айылын жарыктык менен камсыздап, ал эми чек аранын айланасын ар дайым видео аркылуу көзөмөлдөп туруу үчүн ишкер камера орнотуп бермей болгон. Мугалимдерге, врачтарга, Ички иштер министрлигинин кызматкерлерине жана эмгек мигранттары үчүн өз наркында бериле турган 500 батирлүү турак-жай комплексин курган. Жаш үй бүлөлөргө сынак жарыялап, 10 балалуу жаш үй бүлөгө 3 бөлмөлүү батир, экинчи орунду алган үй бүлөгө автоунаа, 3-чү орунду ээлегендерге тиричилик техникасын берген. 4 эмди болгон 2 үй бүлөгө бирден үй белекке берген. Кыргыз армиясына жардам берип, аскерлерди ар тараптуу колдоп келет. 500 орунду жалпы билим берүүчү Кут билим мектебин тургузуп берген. Ала Тоо совхозунда өрттөн жабыркаган үй бүлөгө үй курган. Имамидин Ташевдин каржылык колдоосу менен өрттөн жабыркаган Бакен Кыдыкеева атындагы мамлекеттик жаштар театрынын бөлмөлөрү жана сырткы бет маңдайы калыбына келтирилип, Кыргыз Республикасынын эл артисти Чородо Манаевке 1 бөлмөлүү батир берген. Коронавирус пандемиясы учурунда бейтаптарга жардам берип жатып, баатырларча каза болгон ыктыярчы Адинайдын, белгилүү аалым Чубак Ажы Жалиловдун 5 октябрга караган түнү Ала Тоо аянтындагы башкалмандыкта каза болгон 19 жаштагы Үмүтбектин үй бүлөсүнө батир берген. Балыкчы шаары менен Ош жана Жалал Абад облустарынын кире бериши кыргыз-казак чек арасындагы өткөрмө пунктка кыргыз желегин орноткон. Желекке кеткен каражаттын баарын өз чөнтөгүнөн көтөрүп, желек турган жердин айланасына кыргыздын улуулугун таңтаган эстеликтер коюлган. Жалпысынан 30дан ашык муктаж үй бүлөгө батир берген жана 1000ден ашык үй бүлөнү тамагаш, азык-түлүк менен камсыздап келет. Жыл сайын Баян Антоновкадагы балдар үйүнө, Беловодск жана Токмоктогу номер 2 психоневрологиялык дом-интернатка жардам берип, мусулмандар үчүн ыйык эсептелген орозо, Курманайт майрамдарында аз камсыз болгон адамдарга азык-түлүк таркатып келет. Кыргыздын улуу мурасы Манасты даңктап, бул өнөрдү алып жүргөн манасчыларды ышыктандыруу максатындагы долбоорлорду колдоого алып, эл арасындагы чыныгы таланттарды чоң сахнага алып чыгуу, элге таанытуу максатын көздөгөн эл ырчысы долбоорун да колдоого алып, жеңүүчүгө автоунаа белек кылган. Жаштарга үлгү катары калтырып кеткен кадамын колдоо максатында иликтөөчү журналист Уланбек Эгизбаевдин үй бүлөсүнө да батир берген. Имамидин Ташев чоң саясатчы же чиновник болбой эле элге кызмат кылса болорун буга чейинки иштери менен тастыктап келет. Интернет айылынан, соцсеттерден байма-бай берилип аткан нерсе ушул жаш маселеси көтөрүлбөй коюп жатат. Бирок мен мындай деп айтмакмын да, биздин ушундай бир ата-бабаларыбыз болду, кыргыз тарыхында өз ордун ээлеген. Бизде ушундай бир бабаларыбыз болду, өздөрүнүн заманында, доорунда тарых жазган. Ошол ата-бабаларыбыз 30, 32, 35 жашында мамлекет башкарып, коом башкарып, кээ бир деңгээлде ошо тарых жазышты. Эгер мен аларды ала турган болсом, эгер мен аларга өзүмдү салыштыра турган болсом, мен кечигип атам. Кээ бир деңгээлде кеч калып атам. Мекенге, жерге, элге кызмат кылуу сезими курч турганда, ошол мекенге, жерге, желекке пайдалуу болуу максаты таза тунук турганда, ушул нерсеге аттансам. Себебинен жана сизге айтып келген 55-60 жашка келгенге чейин адам каала-каалабы мокойт. Каала-каалабы максаты бузулушу мүмкүн. Каала-каалабы кээ бир деңгээлде койгон максатынан дагы бурулуп кетиши мүмкүн. Биздин ата-бабаларыбыз ошол жаштыгы менен тарых жазып келген. Биздин ата-бабаларыбыз ошол жаштыктын күчтүүлүгү менен, курчтуулугу менен тарыхты кеңейтип, тамырыны тереңдетип келген. Курулуш тармагындагы 10 жылдык тажрыйбасы жеке адам жана профессионал катары бышып жетилип, курч максатына жете билген адам катары калыптанышына чоң салым кошконун айтат. Духтун бардыгы, ошол сүрдүн бардыгы,
ошол акылдын бар болгондугу үчүн кепилдикке баштай атсам керек. Бир мүнөзү мынандай ылымылык болгон, же болбосо духунда бир демин, дух, күч деминде бир маселе жаралган жаран болсом, балким мен ушундай кепилдикке баш сайы берип, мамлекеттик нотариустан кол коюп, тастыктап өткөрмөк эмес болсом керек. Ошого эми буюрса калганы келечекте. Нотариус демекчи Имамидин Ташев өзүнүн президенттик шайлоодогу платформасында Кыргызстандагы негизги 3 көйгөйдөн 3 жылда арылуу убадасын берет. Алар чек ара көйгөйү, Кытай Эл Республикасынын тышкы карызы жана коррупциядан арылуу. Эгер көрсөтүлгөн убакытта берилген убадаларын аткара албаса, жоопкерчиликке тартылууга макулдугун билдирген кепилдик кагазын жазып, аны нотариустан өткөргөн. Саясий айдыңдагы тарыхка жаман жак менен калтырылган нерселерди буюрса өзгөртүп, элди ушул биримдикке чакыруучу, биримдикте кармачуу системаларды өнүктүрөм деген үмүтүм бар. Мен ойлойм, мамлекет кээ бир жерде айтып атпайбы, мамлекет башкаруу бул үй курууга окшобойт, мамлекет башкаруу бул компания башкарууга окшобойт деген дагы социалдык тармактардан байма-бай суроолор узалып калып атат да. Ушул убакка чейин биз кыргыз коомчулугуна бир эле кылган, салган, курган имаратыбыз менен таң калтырган жокпуз да. Имарат салганыбыз мындай турсун, имарат салгандан түшкөн пайда менен пайданы эл менен бөлүшүү менен, ошол пайданы элге чачуу менен элди таң калтырдык. Талапкер ийгиликтүү ишкерлигин улантпай, эң жоопкерчиликтүү кызматка атсалышына эмне түрткү болгонун төмөнкүчө түшүндүрдү. Баатырды кырдаал жаратат демекчи, мен деле башынан да айтып келатканмын. Мен президенттик атсалыш, шайлоо мончолу бат 2020-жылы болот деп үмүт кылган эмес болчумун. Деги эле ошол бийликке баруу максатым деле жок болчу. Бирок тилекке каршы акыркы убактарда бийликтин деңгээлине плинтустан дагы төмөн деңгээлге түшүрүп салганыбыз бул жалган нерсе эмес. Анан ушундай бир акыбалда, ушундай бир кырдаалда саясий деңгээлибиздин деңгээли түшүп баратса, элибиздин жашоо турмушунун деңгээли түшүп баратса, бирөө жарым чыгып канжыга баш сайыш керек. Диванда отуруп алып кооз сүйлөгөндү баары кылат. Диванда отуруп алып, бирөөдү критика кылып, бирөөдү жамандаганды баары жасайт. Раз уж ошондой жамандайсыңбы, раз уж критика кыласыңбы, раз уж сунуш кыласыңбы, албетте сен ошол айтылган нерселерге баш сая ала турган деңгээлге чыгышың керек. Ошол нерседен келип чыккан нерсе болду. 10-январда өтө турган президенттик шайлоодо бир аймактын же бир топтун кызыкчылыгы эмес, карапайым элдин жүгүн көтөрүүгө аттанган, буга чейин саясатка аралашпаган Имамидин Ташевка добуш бериңиз. 29 жыл популисттерге алданып келген эл бул ирет куру убадаларга карап эмес, аткарган ишине карап тандоо жасайт деп ишенебиз.